Урматтуу сосайдисттер, азыркы мына бул эже айткан маалыматка Гүлмира таштаган. Мен да мурда фейк болсо керек деп ютубтан, фейсбуктан жөнөтүп атышса көңүл бурбадым эле. Бирок мунун чындыгы бар. Кечээ мен өзүм күбө болдум. Менин коңшуларым эки кошунама бирөөнүн үйүнө кара тышы жок шоколад таштаган, экинчинин үйүнө сары жылтырак конфет таштаган. Андан кийин дагы жеңил жумшак оюнчуктарды ыргытышкан. Дарбазасынан ыргытканда тепкичине чейин бүт үйүнүн айланасына баягындай кичинекей челек менен жарым челек терип алган. Муну өтө этият болгула, кайдыгер карабагыла, мектептерге айткыла, мугалимдерге эскертсин. Азыр мен дагы Нияз Эмкулович менен макулдашып, мүмкүн ровдга дагы беребиз. Ошол буну башка жактан бирөө келип таштабайт. Мүмкүн ошол эми мунун канчалык чындык экенин билбейм, бирок эми ошол айылды билген эле адам таштаган деп ойлонуп атам. Себеби бул жалаң жаш үй бүлөлөр, көп баласы барлар көчөгө ташталып атат. Мына менин көчөмдө дагы жаш үй бүлөлөр аябай көп. Эки үйгө дарбазасынан ыргыткан. Себеби бул эрте менен кечинде жок, эрте менен турса баласы апа мына кантты жей берейинби деп көтөрүп кирген. Караса үйүнүн айланасы ошол воротадан ыргыткан да, бул ыргыткан. Ошон үчүн тепкичке чейин үйдүн астына бүт бардыгына болгон. Анан коркуп кетип эле топтоп таштап ийишиптир жана мемеге ажатканага. Аны мен айттым, муну колуңар менен кармабай ушул кимде эскерткиле, кимдин эшигинде ушундай ташталган болсо, жанагы пленка менен кармасын дагы муну экспертиза кылдырсакпы деп дагы ойлонуп атам. Бу кандай эме? Мына мен өзүм жашаган, мен жашаган көчөгө чейин кирип келип атат. Ошол менин үйүмөн жогору жакта эки үй бүлө бар эле, бирөөсүнүн 3 баласы, бирөөнүн 4 баласы бар. Ошолорго таштап атат. Этият болсун, мындай нерсеге кайдыгер карабасын. Мүмкүн дагы башка айылда башка бир жат адамдар жүрсө дагы дароо кабар бергиле, буну токтоосуз кабар бергиле. Бул кандай нерсе, ушундай бир көңүл бурбасак болбойт чогуу.